Бул Майсалбек. Анын бул жатаканада жашаганына 1 жылдын жүзү болду. Үй бүлөдө балдардын улуусу болгондуктан баардык жоопкерчилик анын мойнунда. Андыктан келечекке болгон максаты да бийик. Алдыдагы максаттарым чет өлкөдө окуп келүү. Азыр магистратураны чет өлкөдө билим алып, андан кийин келгенден кийин Кыргызстандын ошол бир жак четин тарткан инсан болуп кетти. Мисалы үчүн өзүм журналист болгондуктан мындай айтканда профессионалдуу деңгээлдеги журналист болууну каалайм да. Жатаканада Майсалбек сыяктуу амбициясы күчтүү студенттер бар. Бирок алар дайым каржы жагынан камсыз болбосо да, материалдык жактан көмөк көрсөтүлгөн. Бүгүн алардын көптөн күткөн тилектери орундалып, стипендия алышты. Ар жылы Түштүк Кореяда глобалдуу лидерлик программасы форуму өткөрүлүп келет. Анын алкагында белгилүү мыкты адамдардан тажрыйба алмашуу менен бирге мастер-класс сабактарды өтүлөт. Бул жылы да Кыргызстандын атынан 10 мыкты студент тандалып бармакчы. Ал сентябрь айларында өткөрүлөрү пландалууда. 2 жыл мурда бул форумга студенттерди интернет жана массалык маалымат каражаттары аркылуу тандап келгенбиз. Быйыл мына Кыргызстанда ACC официалдуу түрдө ишке киришти. Эми ушул аркылуу чыныгы кызыккан, талапка жооп берген студенттерди алып барабыз жана ушул жол менен тандап алабыз деген ишеничтемин. Мага Кыргызстандын ушундай үмүттүү жаштары көп экени жагат. Союзбек элибиздин мекенчил жаштарынын бири. Өлкөбүздөгү кайрымдуулукка муктаж балдарга жардам берүү үчүн Түштүк Корея өлкөсү менен иштешип келет. Жакынкы арада келишим түрүндө Кыргызстандын атынан 2 бала дарыланганы жөнөгөнү турат. Дал ушул кайрымдуулуктун негизинде ал 3 багытта иш алып барат. Бул албетте мен ыктыярчымын. Бул жерде бардык тең биздин өлкөбүз үчүн жасалган иштер, жакшы иштер болгон үчүн ошол эле жаш балдарыбыз, анан ошол эле жаштарыбызды колдоо көрсөтүү максатында иштеп жаткан фондко эмне үчүн мен салымымды кошпошум керек деген ойдо ушундай бир өткөрүл мезгилинде, кыйын мезгилинде келип анан кичине болсо салым кошоюн деп иштеп жатам учурда. Биз фонддун максаты бул жана балдарга, ушул эле жаштарга анан кыял берүү, максатын орундатуу үчүн мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү жана ушундай эле жөн эле жардам берүү. Ушул сыяктуу иштерди аткарабыз. Балдарды окутуу, кайрымдуулук багытындагы иштер менен алакалар мындан ары да улана берет. Жазгүл Маденова, Асылбек Курманалиев, Бульвар 22.